Айма этти көп жегендер кандай ооруларга кабылат, кандай зыяндары бар? Малды сойду дагы ошол кезде ысыгы тарай электе салды, бышырып жеп алды. Бизде ата бабаларыбыз ошол этти учурунда жеген, учурда жеш керек. Эмне себептен бардыгы айтат, самый тяжелый день понедельник деп айтат да. Эмне себептен тяжелый эч ким билбейт. Ошон үчүн дүйшөмбү күнү ачка калган жакшы болот. Эт жеген адамдар мындай көнчөсүн агрессияга жакын болот. Мындай кылса мушташып кетейин, урушуп кетейин дейт да. Мисалы, эң пайдалуу эт жылкынын эти болуп эсептелет. Зордуктоолор болуп атпайбы? Ошол уйдун этин жегенден келип чыгат деп айтат да. Көйгөйдү кантип жеңебиз? Ушундай азыр элдин баары ушундай болуп кетти. Даже атасы кызын зордуктаган кездер кезип аткан деп айтат да. Ошонун баардыгы кайдан келет? Ошо келип эле кайра питанияга келет да. Ошон үчүн жегенде ойлонуп жеш керек. Сен эмнени жеп атасың? Кантип жеп атасың? Мотоциклдин жолдун ортосунда коюп кетип калса, элдер тээп ачуусу келип жинденбейт экен дейт. Элдер чогулуп келип мотоциклди көтөрүп жылдырып коюп алып эле өтүп кете беришет экен дейт да. Эле мындай курман айт болуп атса деле, мал союлуп атса деле жебейсиз да туурабы? Мусулман элемин, бирок эт жебейм да. Кээде мындай эт жегиңиз келген учурлар болобу? Мындай этке организм ушуну каалап, мындай Дүкөндө сатып алаткан азыктарды, ошо биз жеп аткан азыктарды мындайча айтканда пищевой мусор деп коет. баягы эт жегичтер сиздин жаныңызда мындай роботтордой болуп калабы дейм да. Боорду алмаштыруу керек, бөйрөк иштебей калыптыр деп жаш адамдар, ушунчалык жаштарда ушул оорулар көп да, мындайча айтканда. Оозго салардан мурда эмнени жеп атканды мындайча ойлонуш керек да. Азыр 35 жашка келгенде адамдар чоң көрүнөт. 35 жашка келгенде инсульт, инфаркттар 35 жашка келип калды да, мындайча айтканда. 12 сааттык чуркоодо чуркадым, 12 сааттын ичинде 86 километр чуркап мен 3-орунду алгам да. Ал боелгон чайбы, эмне чайбы кызыл болуп чыкса эле болду, биз иче беребиз да. Кыргыздар жылкынын этин жеген дейсизби мурун? Ооба, жылкынын этин жеген, малдын этин жеген эмес кыргыздар. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулар. Аты жөнүм Асхат Айсаракунов. Бүгүн бизде конокто өзгөчө айым болмокчу Акчанар Ниязова. 20 жылдан бери йога өнөрү менен машыгып, жана ошондой эле йога инструктору. Андан тышкары бул айымдын өзгөчөлүгү 20 жылдан бери эт тамактарын жегенден баш тарткан, мындайча айтканда вегетариандык жашоо образы менен жашап келет. Саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Биринчиден ушул биздин студияга убактыңызды бөлүп, алтындай убактыңызды бөлүп конокко келип бергениңизге чоң рахмат, ыраазычылык айтмакчыбыз. Негизи эле вегетарианчылык десе эле көп адамдар бизде эт жебеген адамдарды түшүнүшөт да. Бирок менин оюмча бул вегетариандыктын, эт жебегендиктин бул ушул теманын бир өзөгү өтө терең болуш керек деп ойлойм да. Жаныбарларга болгон сүйүү же болбосо ошол жаныбарлардын мыкаачылык менен баягы өлтүрүлүшүнө болгон каршы позиция дегендейчи. Ошо сурайын дегеним, сиздин ушул биринчи эле ушул вегетарианство боюнча сурайлы, ушул эт жегенден баш тартканыңызга эмне себеп болду? Кандай позиция менен ушул эмне себептен ушул позицияны тандап алдыңыз? Сиздерге биринчиден ыраазычылык билдирем. Ушул куттуу студияңыздарга, мени чакырганыңыздарга. Мен эт жебей калганымдын себеби, мен көп изилдедим, көп китептерди окудум. Ал кезде интернет жок кез болчу. Анан ошонун айынан эттин сознанияга, аң сезимге таасири көп, таасир берет экенин билгенден кийин мен эт жебей баштадым. Анан бул биринчи себеби. Андан кийинки себеби ошол эми ар кимдики ар кандай. Бирөөлөр мен ушунчалык жаныбарларды жакшы көргөндүктөн жебейм дейт. Бирөөлөр кандайдыр ден соолугуна байланыштырып жебей калат. Бирөөлөр болсо ошол эттин таасири аң сезимге тийгизген таасирине карайт да. Мен медитацияга келгенден кийин ошону түшүндүм. Медитация терең болуу үчүн, аны жакшы сезүү үчүн этти жебей калсаң жакшы сезет экенсиң да. Мындайча айтканда аң сезимдин жукарышына, тонкий болушуна, тонкий эмени сезиш үчүн ошо эт жебей калсаң, ошону сезе аласың да, чыга аласың, эме кыласың. Эгер сен эт жесең, сен медитациянын ушундай чокусуна чыгуу кыйын болот да. Ошон үчүн мен эт жебегениме 20 жыл болуп атат. Көптөр сурайт, Кыргызстандын шартында кантип жашайсыңар дейт. Мен мындайча айтканда жандуу үлгү болуп эсептелем да. Мен жалгыз эмесмин. Мен Кыргызстанда аябай көп адамдарды билем, эт жебеген адамдарды. Эркек адамдар бар, төрөлгөндөн эт жебегендер бар. Мен кийин жебей калдым 25 жашымдан.
Анан мындай кыйналган деле жокмун, мына толуу аймакта жашаймын, кышта деле жебейбиз, жайда деле жебейбиз, бир эмеде калыптамын. Андан сырткары менин айланамда окуучуларым ушундай суроолорду берет: эт жебей калсак, бир жума эт жебей калсак оозубузга кара суу келет, силер кантип чыдайсыңар деп ушинтип сураган суроолор көп берилет да. Анан мен айтам, этти жебеймин, ошол эле кезде йога менен машыгам, андан сырткары чуркаймын, марафондорду, ультрамарафон чуркаймын. Ультрамарафон деген марафондон көп убакытта чуркаганды ультрамарафон дейт. Ультрамарафондорду чуркаймын, тоолорго чыгам, активный эс алуу менен машыгам. Мага этти жебегеним эч бир тийгизген жок таасирин. Мен өзүмдү сергек жакшы сезем. Негизи бирөө түрткү болот го, ар бир адамдын мындай өзүнүн бир нерсени тандашыначы. Анан сизге да ушул бир кандайдыр бир адам, жеке адам сизге түрткү болду же эмне себептен ушул туруп эле ушул тармакка, ушул өнөргө өтүп кеттиңиз? Мисалы үчүн ушул йога боюнча да айта кетсеңиз. Негизи ошо медитациядан баштаган окшойсуз биринчи. Сиз туура байкадыңыз. Мен медитациядан баштадым. Бала кезимден ушул чыгыш өнөрү боюнча, мушташ өнөрлөрү боюнча кинолорду көргөндөн менде бир ошол кинонун персонажына окшотуп мен дагы өзүмдө бир медитацияны сезип, менде да бир руханий устатым болсо деп тиленчүм да Кудайдан. Анан ошону мен шаарга келгени өзүм издеп баштадым, өзүмө руханий устат издедим. Анан шаарга келгенде эсимде, троллейбустардын ичине кирип, элдердин жүздөрүн мынтип карап издейт элем да. Балким ушулардын арасында менин бир руханий устатым болуп калаттыр депчи. Анан ошентип издеп, анан китептерди окуп жүрдүм. Ошол китептерди окуп, анан мен ушундай бир руханий темага кирип кеттим. Анан ошол китептер мага ошол медитацияны тапкан кезде медитация менен мен машыгып баштадым. Анан ошол кезде окудум. Эт жегенде медитациянын тереңине кире албайсың депчи. Анан ошол түшүнгөнү мен ошол күндөн баштап этти жебей калдым да. Мен медитациям тереңирээк болсун үчүн. Демек китеп окуп туруп эле ошол китептин аркасы менен эле өзүңүз өзүңүз китепте ошол китептин авторун өзүмө устат деп кабыл алып, анан ошонун айткандарын мага мындай китепте сүйлөп аткан сыяктуу, автор окуганда, китеп окуганда мага ушундай да, автор мага сүйлөп аткандай болот. Анан ошол китепти окуганда мага автор ошентип айткандай болду да. Эттин таасири мага түшүндүрүп аткандай болгондуктан анан мен кабыл алдым дагы. Ошондон баштап эт жеген жокмун, кыйналган жокмун. Негизи айтылат эмеспи, баягы этти эмне себептен адамдар жебейт деп? Себеби баягы эттин курамында B12 витамини, жаңылбасам, темир, аминокислот, цинк, ошол белок, ошолор эт жебей койсоң ошол организмде ошол курам азайып кетет. Ошондуктан этти сөзсүз жеш керек дешет го. Анан сиз эгер эт жебей жүрсөңүз, ошол курамда ошол витаминдерди, мисалы үчүн ошол эле В витаминин, В12-ни, темирди, ошолорду каяктан толуктайсыз? Ошонучу мисалы үчүн эттин эң көп берилген суроо. Анан мен эт жебегендиктен эт жебей калганда адам мындай баланска келет экенсиң да. Мындайча айтканда, мен ошону эт жебей калгандан баштап мен туура тамактанууга келдим. Эт жебегендиктен башка тамактар менен мен баардыгын балансташым керек. Менде эт жебей калгандан мен ооруп калдым же болбосо иммунитетим түшүп кетти же ошол эле B12 витамини мага жетпей атат деген бир көйгөйлөр жаралбаш үчүн мен ошол эттен алып алган витаминдерди, белокту мен өсүмдүктөрдөн толуктайганды өзүмө түзүп алдым, менюларды. Мен өсүмдүктөн алам, бурчактарды, фасоль болуш керек, фасоль, маш, чечевица, нокотторду көп жейм. Күнүмдүк менин рационумда булар өтө көп. Андан сырткары жаңгактын түрлөрүн көп жеймин. Анан ошолорду туура жегенди үйрөндүм. Кандай кылганда кантип жеш керек, бүт баарын ошону изилдеп отуруп, мен аюрведа илимине келип калдым да, йоганын. Аюрведа деген бул жашоо жөнүндө илим деп коет да. Мындайча айтканда, жаратылыш менен бир ыргакта жашаганды үйрөтөт да. Анан ошону мен изилдеп үйрөнүп жүргөн кезде, бала кезден менин апамдын берген тарбиясы ошол илимден таптым да. Биздин ата бабаларыбыз аны кылба, мындай кылбаш керек, мынтип жеш керек, мындай кылыш керек дегенин баардыгын ошол аюрведадан таптым дагы. Мен жүрөгүмө жакын болду. Ошону үйрөнүп жүргөндө мен
алыскы Москва шаарында болчумун. Анан өзүмдүн апама чалып бир ашылык айттым да, ошо сиз айткандардын баары мыякта илимде бар экен дедим да. Сиздин бизге берген тарбияңызды мен илимден таптым, сизге ыраазымын ошондой тарбия бергениңизге десем, апам айтты, ошо мен айтканымды уксаң эле мен силерди жардан түртпөйбөйм да деп айтты да. Ошон үчүн аюрведа илимин үйрөнгөндөн кийин ал жерде балансты үйрөнөт экенсиң. Ошо B12 12 витаминди кайдан аласың, белокту кайдан аласың дегендичи. Ошо вегетариан дегенде ошол вегетарианствонун дагы мен билгенден көп түрү бар да. Кээ бирлер бир гана этти жешпейт, калгандарын мисалы үчүн ошол эле жумуртканы жей берет, сүт азыктарын иче берет. Ошондо вегандар, вегетариандар деп бөлүнчү эле калып айтпасаң, ошо сиз ошондо ошол кайсы түрү менен жүрөсүз, жашайсыз дегендейчи. Эт мисалы үчүн жумуртканы жей бересизби, жумуртка, сүт азыктарын же ошонун баарынан баш тарткансызбы? Ошол жөнүндө дагы айтсаңыз. Башында биринчи эт эле жебей, анан кийинчерээк коштум деп аттыңыз беле же? Жакшы суроо. Бизде сиз жакшы айырмалайт экенсиз. Бизде көбүнчөсүн вегетариандар, вегандар менен мындай айырмасын билбейт элдер. Мындай веган деп эле кабыл алат же вегетариан деп эле кабыл алат дагы айырмасын түшүнүшпөйт да. Бул вегетариан дегендер ошол вегетариандык жашоонун биринчи тепкичи болуп эсептелинет. Сиз айткандай бул жерде эт азыктарын эле жебейт. Анан кээ бир вегетариандар бар чет элдиктерде, алар балык азыктарын жей берет, өздөрүн вегетариан кабыл алышат, бирок балык азыктарын жейт. Сиз айткандай жумуртканы жейт, ушундай да. Анан кийинки этабы вегандык жашоо болуп эсептелинет. Анда тигинден да оорураак, ал болсо сүт азыктарын да жебейсиң, бал жебейсиң, ушундай да, бүт бардык жаныбардан келген азыктардын баарынан баш тарткан кез болот. Андан кийинки тепкич дагы бар, бул болсо бышырылбаган өсүмдүк азыктарын жейт. Орусча айтканда сыроедство деп коет да. Анан ушул этаптардын баарын өтүп келдим мен. Мен 20 жыл болуп аткан болсо, менин вегетариандык жашоомдо мен 10 жылга чейин вегетариан болуп, андан кийин мен веган болдум. Сүт азыктарынан да баш тартып, сүт азыктарын жеген жокмун. Андан жүрүп сыроедствого келдим. Бышырылбаган тамактарды жебегенге келдим. Аны дагы көрдүм. Мындайча айтканда мен организм кыйналган жок да, баарын эле жакшы эле кабыл алдым, жеңил жүрдүм, өзүмдү жакшы сезип жүрдүм. Анан мен кайра кайтып келгеним себеби, мен ошол сыроед болуп жүргөн кезде мен мындайча айтканда аллергия болуп калдым. Анан ошол эле аюрведа боюнча атайын тамырчылар болот, аюрвед врачтар деп коет. Анан мен ошол аюрвед врачка бардым. Мен ойлодум, мага ошол гана жардам бере алат деп түшүндүм да мага. Ошондуктан мен аюрвед врачка барып каранганда айтты, питанияң кандай болуп атат деди. Анан мен сыроед болуп жүрөм дегенде, тамырымды кармап айтты, сага азыркы кезде сыроедство туура келбейт, сен ысык тамак, кашаларды, ботколорду жешиң керек деп айтты. Анан мен кайра вегетариандык жашоомо келдим. Көрсө биз мындай жашообузду өзгөртүш үчүн, баланска алып келиш үчүн жеген тамагыбызды өзгөртсөк дагы биздин жашообузда көп нерсе өзгөрөт экен да. Анан ошол кайра мен вегетариандык жашоомо келип, өзүмдүн жашоомдо кийинки бир тепкичке көтөрүлө алдым десем болот да. Мындай жашоомдо дагы аң сезимде, өзүм жашоомдо бир башка тепкичке көтөрүлдүм да, мындайча айтканда өзүм ошону сезе алдым да. Анан мен вегетариан болдум. Анда мен кайра сыроед болбой эле сүт азыктарын жеп калдыңыз, Сүт азыктарын кандай жейм? Мен сүт азыктары дегенде азыр деле сүт азыктарын анча көп колдонбойм. Эң сүт азыктарынан мен жакшы көргөнүм бул сары май. Сары май менен курутду жакшы көрөм. Анан сүттүн өзүн таза сүт ичпеймин, көп колдонбоймун. Мен ботколорду сүтү жок эле жасап жеймин да, мындайча айткандачы. Ушунчалык ошондойлордун көнүп калганмын, мындайча айтканда сүттү көптөн бери колдонбоймун. Мындайча айтканда веганмын десем болот да, мындай жактанчы. Айранды, кефирди чанда колдоном. Сары майды күндө колдоном, анан курутту колдонуп турам. Ошон үчүн мен жарым вегетариан толук, жарым веганмын десем болот да, мындайча айтканда. Орусча айтканда полувеган, полувегетарианка ошондой. Полный вегетарианка и полувеган десем болот. Түшүнүктүү. Негизи эле биздин көрүүчүлөргө деле кызык болуш керек. Баягы жана айтып атпайсызбы, өсүмдүктөр менен тамакты жейм деп. Анан биринчиден мага кызык болуп атканы ошол каражатча кандай болот экен. Мисалы сиз ошондой тамактанганда эт жеп жүргөнгө караганда тыйын көбүрөөк акчага коротот экенсизби же азыраак, тескерисинче мындай үнөмдүү болобу деген. Анан деги эле ошол сиздин рационуңуз мисалы үчүн
бир күндүк рационуңуз азыр мындай мода болуп кетти го, баары эле мындай жеш керек, тигин жеш керек, эртең менен муну жеш керек, түштө тигин жеш керек деп эле азыр бизде байкап атабыз го. Соц тармактарда ошентип үйрөткөндөр көп да абдан. Сиз ошону кандай, сиздин рационуңуз кандай, мисалы үчүнчү? Ошол элге кызык болуш керек дейм да. Мисалы эртең менен эмне жейсиз, түштө эмне жейсиз, кантип тамактанасыз? Эң жакшы суроо, бул эң көп берилген суроолордун бири. Элдин баары ойлойт, эт жебей калсаң көп каражат кетет деп ойлойт да. Мындай ошол эттин ордунун басам деп көп каражат кетет деп ойлойт. Анан менин жашоомдо андай эмес. Мен ошол күнүмдүк биз колдонуп жүргөн эле азыктарды мындай баланска келтирип жегенди билем да. Ошону мындайча айтканда акчаны көп коротпой эле баланс менен жегенди билсең, мындайча айтканда организмге керектүү азыкты керек кезде берсең, организм кыйналып калбайт да. Эң негизгиси ошол болуу керек. Анан менин байкашымда эт жеген менен жебегендин ортосунда көп деле айырмачылык жок. Экөө бирдей эле да. Эт сатып алганда деле ошол эт сатып алган ордуна бурчактарды, фасолду, анан же болбосо жаңгакты сатып аласың. Мындай өтө деле мындай айырмачылык жок. Бирдей эле десем болот да. Менин жашоомдо бирдей эле. Менин рационум мындайча айтканда аюрведада мынтип айтылат. Эртең менен киши ойгонгон кезде биздин организмибизде жаңы ойгонгон болот. Анан организм жаңы ойгонгон кезде күн жаңы чыкканда кадай абал дейт да. Күн жаңы чыкканда күндүн мындай жылуулугу анча жок болгон. Ошон үчүн биз эртең менен жеңил тамактарды, белок, таттуу тамактарды жеш керек деп айтылат. Түшкү тамакты эң көп жеш керек деп айтат да. Мындайча айтканда 1-2, 3, 4, 5 тамакка чейин жесе болот дейт да. Анткени түштө күн чак түш болуп турганда күндүн ысыктыгы кандай күчтүү болсо, биздин ичибизде дагы ошондой пищевой огонь деп коет да. Биздин тамагыбызды сиңире турган бир ичибизде бир от болот дейт да. Ошол от түшкү убакытта аябай көп болуп күчөйүп турган кезде сен канча көп тамак жесең, ошонун баарын сиңиргенге жетет күч кубаты дейт да. Анан кечки убакытта күндүн табы өчкөндө биздин деле ичибиздеги тап өчкөн болот дейт. Ошон үчүн кечинде көп тамакты жебегенге аракет кылыш керек дейт да. Анан айтат, курсак ачканда гана тамак жеш керек дейт да. Анан курсак ачпаса деле мындайча айтканда бизде айтат го, за компанию деле отуруп алып жеген туура эмес деп айтылат да. Анан мен өзүм байкаймын, өзүмдүн жеке опытымдан бөлүшөм. Эртең менен тамакты жейсиң, түшкү убакытка келгенде, 12-1лерге келгенде кадимкидей курсак, эртең менен көп жебейсиң да, кичинекей эле. Мисалы эмне жейсиз эртең менен? Эртең менен мындайча айтканда мен жумуртка жеймин. 4 жыл болуп калды жумуртка жегениме. Башында жумуртканын курулган жумуртканы жыты мага эттикиндей сезилчү да. Анан мен жечү эмесмин. Азыр мен ошол Кыргызстандагы аюрвед врачка барганда ал мага жумуртка жегенди сунуштады да. Белоктун жетиштүүлүгү мындан да жакшы болсун үчүн жумуртканы сунуштады. Анан ошол жумуртканы мен жейм, бирок күндө жебейм. Ар бир күндүн өзүнүн энергиясы болот. Ошол энергияга жараша азыктанабыз да. Мен бир күн жумуртка жейм, бир күн жумуртка жебеймин да. Бир күн жумуртка, анан кичинекей ботко, экинчи күнү ботко эле жеп коем да, сары май мененчи. Боткону эмне менен? Боткону бир түрдүү жашылча жемиш кошосуң, же бадырын кошосуң, же бир капустаны кошуп коесуң, же болбосо сабиз деле эмеден чыгарып алып туруп, мындайча айтканда учурунда чыгарасың да. Мына бат эле турай калып эле мынтип жейсиң. Жасап коюп анан жебей эле ошону турай калып жейсиң да. Ботко дегенде демек жашылчалар менен ботко да сиздики, жашылчалар менен. Гречка же күрүч. Мына гречка, күрүч, анан геркулес, ошолорду сууга эле бышырам. Анан сүткө эмес, сууга эле бышырам. Туз да кошпойм, май да кошпойм. Анан салып келгенден кийин анан сары майдан кошуп, анан кийин ошол салаттардан кошуп алып туруп анан жей берем да. Анан меники дагы бир жакшы жери аралаштырып кошом. Тиги таруудан бир уч, анан чечевицадан бир уч, анан кийин күрүчтөн кошуп коем. Эртесинде болсо гречкадан кошуп коем. Мынтип аралаштырып ошондой кылып берем да. Анан мен окуучуларыма ошонун жасап берем, аларга аябай жагат. Анан алар ойлоп калат, айтып калат, биз ойлогон да жокпуз, ушинтип аралаштырып бышырса ушундай болот экен, дамдуу болот экен деп эме кылат. Түшкү тамакка
көбүрөөк жейм, курсагымды жакшы тойгозуп алам. Анан кечинде курсакты жакшы тойгозуп алсаң, кечинде организм тамак сурабайт. Кечинде мен чай ичип алып эле ошону менен жебейм. Эгер мен түшкү тамакка мындай аябай бош болбой калып кичине тамак жеп кала турган болсом, кечинде менин организмим аябай тамак сурайт. Мен кечинде жакшынакай жеп алам ошол кезде. Мисалы мен организм мен түштө жебей калдымбы, кечте жакшы жейм. Кечте жакшы жеп алам. 8 болсо деле, 9 болсо деле курсагым ошо, мисалы 9да үйгө келсем, курсагым ачып мен жеп алам. Сиз ошондо демек тамактарды өзүңүз жасап жейткенсиз да. Себеби дегенде менимче бизде Кыргызстандын ашканасы болобу, кафеси болобу, эти жок тамактар дээрлик жок болуш керек, Ошон үчүн мен мисалы биздеги кафе ресторандарга барганда көбүнчөсүн салаттардан, бизде даже жата калса салаттарга да эт менен жасалат. Анан мен греческий салатты көп жеймин, анан гарнир жейм. Гарнирди соус куйдурбай эле бир кашык май коштуруп алып, анан ошого салат менен, азыр дагы жакшы кичине салаттардын жакшы түрлөрү чыгып калды. Анан мисалы чечевицадан жасалган шорпону иччүмүн, анан көп жерден байкап калдым, алар да бульонго жасайт экен да. Анан ошон үчүн сурап туруп бульон эмес болсо жейм, бульон болбосо жебейм да. Азыр эми бизде билип калгам кайсы жерлерде кандай жасайт, ошондой жейм. Көбүнчөсүн өзүм жасап жегенге аракет кылам. Көбүнчөсүн ким туура тамактанса, өзүнүн тамагына көп көңүл бурса, мен билем, эркек адамдар деле өзүнүн тамактарын өздөрү жасап жешет да. Ааранда. Эми мен берейин өткөн суроом, мисалы ошол эт жегендер менен, эт жегичтер деп коелучу, эт жегичтер менен вегетариандардын мындай айырмачылыктары тоже көптөрдү кызыктырат болуш керек. Мисалы эт жегендер, ошо дайыма этти көп жегендер кандай ооруларга кабылат, кандай зыяндары бар? Анан эт жебей жүргөндүн кандай зыяны бар, мисалы үчүнчү? Мен билгенден айымдар эт жебесе жанагындай этек кири келбей калып, же болбосо цикл бузулуп ошондой зыяндарга алып келет деп бир маалыматтарды окугам да. Ошол жагын айтсаңыз, анан эт жебей жүргөн кандай пайдачылыктарын айттыңыз эми аң сезимдерге, аң сезим жакшы, кадимкидей бир нерсени медитация кылганга көп жардам берет. Башка айтканда адамдын баягы орусча айтканда подсознаниясынын жакшы иштешине балким да, сезгичтигине. Ошол зыяндары кандай болушу мүмкүн эми? Ошо зыяны барбы деги эле же? Анан бул деги эле коомдо, спортто мисалы үчүнчү. Эркектер үчүн кандай болот эт жебесе, мисалы үчүн күчүн жоготобу, спорт менен машыккандар эт жебесе болобу дегендейчи. Жакшы суроо бердиңиз. Бул эт жегенде кандай зыян алып келет дегендечи, мындай изилдеп биздин ата бабаларыбыздын эт жегенин карап сураштырып издесеңиз, мен азыр эми кыргыздын салтуу кийимдери, кыргыздын салтуу жашоолору жөнүндө дагы кызыгып изилдеп жүрүп атам да. Анан ошол жерде биздин ата бабаларыбыз эт жегенде, бизде мурда муздаткыч болгон эмес да. Анан этти мына малды сойгон кезде бүт кошуналарды, ошол бүт баарын элди чакырып туруп, бир эле ошол малдын этин бир салып бышырып, баары бөлүп жеп алган да. Бир эле отуруп жеп алган. Байкадыңызбы? Мына этти сойду, союлган малды сойду дагы ошол кезде ысыгы тарай электе салды, бышырып жеп алды. Бул пайдалуу болуп эсептелинет. Бул пайдалуу болуп эсептелинет. Анан этти алып, муздаткычка салып, 30 күндөн кийин бул жеген эттердин бул жерде пайдасы деле жок калат да. Бизде ата бабаларыбыз ошол этти учурунда жеген, учурда жеш керек. Мына Куран окутуу же мындай малды сойду ошол кезде жесеңиз пайда алдыңыз. Анан кийинки эттерди жегенде бул жерде пайда жок да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн этти дагы туура жеш керек да. Анан күндө жегенге болбойт да. Мисалы, мен жана айткандай, мен жумуртканы эмне себептен күндө жебейм? Бир күндүн энергиясы бар. Мисал эле келтирейин, элдин баары айтат, дүйшөмбү күндө аябай оор күн деп айтат да. Эмне себептен? Бардыгы айтат, самый тяжелый день понедельник деп айтат да. Эмне себептен тяжелый? Эч ким билбейт, эч ким ойлонбойт ошонучу. Анткени бул ай планетасынын астындагы күн болгондуктан ай жумшак, назик болот дагы ошол күнү эт жесеңиз сизге сиңбейт.
сиз жеген эттин баардыгы токсинге айланып кетет да ошол күнүчү. Ошон үчүн дүйшөмбү күнү ачка калган жакшы болот. Дүйшөмбү күнү эт жебеген, ачка калбасаңыз эт жебеген жакшы да. Мисалы дүйшөмбү мындайча айтканда этти кайсы определенный күндөрү жеш керек. Кандайдыр бир күндөрү жебей коюш керек. Анан жумасына бир жолу организмге ушундай эс алуу берип тургандагы жакшы да. Жанакы спорт менен машыкканда алардын деле өздөрүнүн рациондору бар. Канча граммдан канча эт жеш керек. Анан мисалы соревнованияга чыгаардын астында же мисалы ошол мушташка чыгаардын астында алар деле эт жебейт да. Алар билет кайсы жерде жеш керек экенин, кайсы жерде жебеш керек экенин. Анан этти көп жеген адам бул адамдын кандагы кандай десем агрессияны көп ойготот да. Эт жеген адамдар мындай көнчөсүн агрессияга жакын болот. Карас, эт жеген адамдар мындай кылса мушташып кетейин, урушуп кетейин дейт да. Мисалы бизде деле карап калсаңыз, тыгында турганда бирөө өтүп кетсе, бирдемке кылса терезесин ачып алып айкырып кыйкырат. Бул деген ошол эттин ошондой берген агрессиясы да. Анан менин жанагы сөз кандай дейсиз? Жылкынын этин жесе жылкы мүнөз болот, койдун этин жесе кой мүнөз болот дейт го. Бир чет ошол туура да. Бир чети сен эмне жесең сен ошолсуң деп айтат да. Ошондой болот. Анан мен дагы канча бир 3-4 жыл болуп калды ушул маалыматты эт жөнүндө изилдеп жүрүп, дагы бир маалыматты угуп, ошону чындыгында туура деп колдойм да. Мисалы бизде жылкынын этин күндө жей албайт, баардыгы жей албайт. Мисалы жылкынын эти эң пайдалуу эт болуп эсептелинет да. Эттерди категорияга бөлө турган болсо, эң пайдалуу эт жылкынын эти болуп эсептелинет. Бул биздин кандагы кислотностту көтөрбөйт, баланска алып келет, ошол эле белокту бере алат. Мындай жылкынын эти, анан билесиз да, жылкы деген керектүү гана чөптөрдү жейт да, баардык чөптү жей бербейт. Ошон үчүн жылкынын эти биринчи орунда турат да. Анан экинчи орунда койдун эти турат. Азыркы бүгүнкү күндө бизде мынтип айтат да. Койдун этин жесең мындай жыты бар, же болбосо койдун майы мындай дейт да. Мисалычы, мисалы эт жегендер чем малдын этине караганда койдун этин жеш керек да. Малдын этинин бизге ушунчалык жакшы эмес жактары көп болот экен да. Ошол малдын негатив жагын алат экен да. Сиз айткандай эмне жесе ошол деп айтат го. Ошол сыяктуу эле бизде ушундай жакында эле маалымат уктум. Бизде малдын этин биздин ата тектер көп жеген эмес деп уктум да. Анткени уйдун эти бизге ошол уйдун этин жеп калгандан баштап бизде баягы кайдыгерлик деп койбойсузбу? Кайдыгерлик десе болот, же болбосо жанагы уйдай болуп тур. Зордуктоолор болуп атпайбы? Ошол уйдун этин жегенден келип чыгат деп айтат да. Көрдүңүзбү? Мындай сен эмне жесең сен ошолсуң деп айтып аткан. Мен айттым го ошол. Ошон үчүн бизде ата тектер бизде уйдун этин жеген эмес деп айтылат да. Жылкынын этин, анан койдун этин гана жеген дейт. Бизде деген жылкынын азыркы күндө жылкынын этин айтып атпаймынбы? Күндө жегенге мүмкүнчүлүк жок болгондуктан койдун этин кээ бирөөлөр холестерин деп чанып же жыты бар деп чанып малдын этин көп жейт. Малдын этин жегенде көрдүңүзбү кандай бизде жашоодо могу коомдо ушул көйгөй көтөрүлөт да. Бизде Кыргызда андай тема болгон эмес да. Анткени кыргыз андай этти жеген эмес. Мына биз ушул кыргыздар жылкынын этин жеген дейсизби мурун? Ооба, жылкынын этин жеген, малдын этин жеген эмес кыргыздар. Мал дегенсизби? Уй менен кой деп жатсаң? Жок, койдукун жеген. Койдукун жеген. Уйду мал дейсиз. Жылкыныкын койдуку жакшы, уйдукун жеген эмес. Бул деген чанда болгон. Анан эт жок калганда же болбосо ушундай колунда жок болгондо гана уйдукун жеген да. А башка убактарда уйдун малын этин жеген эмес. А мына уйдун бүгүнкү тенденция уйдун этин көп жегендиктен ошол көйгөй көтөрүлүп атат. Азыр элдин баары айтат да, ушул көйгөйдү кантип жеңебиз? Ушундай азыр элдин баары ушундай болуп кетти. Даже атасы кызын зордуктаган кездер кезип аткан деп айтат да. Ошонун баардыгы кайдан келет? Ошо келип эле кайра питанияга келет да. Баардык нерсе биздин жегенибизге келип такалат да. Ошон үчүн жегенде ойлонуп жеш керек. Сен эмнени жеп атасың, кантип жеп атасың? Ошону ойлонгондо гана биздин жашообузда көп нерсе иреттелет деп ошону айта алат элем да менчи. Демек Индия эли ошон үчүн уйдун этин жебейт го дейм анда. Индияда жебейт уйдун этин, анан дагы Индияда буларда уйдун эти, алар уйду Кудай сыяктуу мындай священный деп мындай сыйлап ошонун жешпейт да. Анан менин эжем Индияга барып калганда айтат да, ушунчалык элдер башкача экен, жумшак мүнөз, мындай
эч бир агрессия көрбөйт экенсиң дейт да. Көчөдө мени мотоциклдин жолдун ортосуна коюп кетип калса элдер тээп ачуусу келип жинденбейт экен дейт. Элдер чогулуп келип мотоциклди көтөрүп жылдырып коюп алып өтүп кете беришет экен дейт да. Мындай ачуусу да келбейт экен, агрессия жок экен деп айтат да. Ошол эт көрдүңүзбү, ошол эттин эмесинин пайда эмеси. Мындай сиз дагы саякаттап көрсөңүз көрөсүз да, эт жебеген өлкөгө барганда алардын мүнөзүнүн жумшактыгы, өздөрүнүн жумшактыгы башкачараак болот да. Эмне жесең ошол деген ошол. Туура, бир чети. Мисалы Америкада, Европа өлкөлөрүндө айтып атышпайбы, баягы биздин Кыргызстандагыдай агрессия жок депчи. Элдер бири бирине өтө мындай сылык сыпаа мамиле кылышат деп. Анан бизде сиз айткан туура ошол тыгында турасың, каякта турасың, элдин баары эле өтө нервный болуп кетишкен. Мына ошол Индия деп калбадыкпы? Деги эле сиз ушул йога менен машыгып атасыз, бул мен билгенден йога, медитация бул негизи индустарга, Индия элине таандык, индус элине таандык болуш керек деп ойлойм да. Же жаңылып атамбы? Жок, туура. Анан ушул менен машыгып атсаңыз, анан сиз негизи өзүңүз баягы өзүңүздү мусулманмын деп эсептейсизби деги элечи. Эгер мусулманмын деп эсептесеңиз, мисалы мусулмандар бүт эле эт жешет, мисалы курман айт деген бар бизде, курман айтта сөзсүз түрдө курмандык кылып. Ошол жагынан сиздики кандай болот дейм да, баягы айлара чөйрөңүз кандай түшүнүшөт, кандай кабыл алышат, бул башка динде деп сизди жаман көрүшөбү же көрүшпөйбү дегендей да. Ушундай суроо. Жакшы суроо, бул дагы мага көп берилген суроолордун бири. Анан сиз деги эле мындай курман айт болуп атса деле, мал союлуп атса деле жебейсиз да, туурабы? Ооба. Алхамдулилля мусулманбыз, мусулман болуп төрөлдүк, мусулман болуп эле кетебиз. Мусулман элемин, бирок эт жебеймин да. Эт жебеймин. Ошол эле курмандык болуп атса, даже жада калса үйдөн өзүбүз курмандык чалганда деле мен эт жебеймин, бирок колдоп, жардам берип, бүт баарын жасай беребиз, бирок этин жебеймин да. Анан кээде мындай калып туруп, ичип кой шорпосун деп эме кылса, бир пыяла ичип коем анда. Ичип кое бересиз. Жок, бул деген өтө ретки. Мына мен эстегеним 2 жолу ичкенимди эстей алам да. А так мындай ичпеймин. Мындайча айтканда, курмандыкты колдоймун, жардам беремин, бирок өзүм этти жебеймин. Бирок кээде мындай эт жегиңиз келген учурлар болобу? Мындай этке организм ошону каалап, мындай жаныңызда бирөөлөр шорпо кылып атса, ичкиңиз келип кетип, ушундай. Деги эле ошо эт жеген адамдардын жанында кандай сезимдер болот дейм да сизде? Жакшы суроо, мындагы көптөн бери. Мындай башкача сезим болуп, тигилер сизге башкача сезилип, андай болбойт да, себеби сиз айтып атпайсызбы азыр? Эт жебегенде аң сезим аябай тереңдейт экен, баягы тонкий нерселердин баары жакшы сезиле баштайт экен депчи. Анан баягы эт жегичтер сиздин жаныңызда мындай роботтордой болуп калабы дейм да. Жок, андай сезбейм, бирок жанагы эт жеп бир шеринеде, бир столдо отуруп калганда ошол суроону көп берип атат да. Сен кыйналган жоксуңбу, жең келип кеткен жокпу, жытына кандай чыдап атасың дейт. Мен кадимкидей отура берем. Өзүмө ылайыктуу тамактарды алып коюп, өзүм жеген тамактарды, азыктарды алып алып жеп отура берем. Кыйналбаймын. Мындай жегим келбейт, мындайча айтканда оозума кара суу келбейт. 20 жылдан бери мен да ушундай көнүп калдым да, мындайча айткандачы. Бардыгы баягы акылга көз каранды да, терең акыл деп койчу эле. Не дечү эле, подсознанияны айтат го. Сокур сезим. Түпкү аң сезим деп коет, түпкү аң сезим. Деги мындайча айтканда программаны кандай берип койсоң, ошол иштейт экен да, чындыгындачы. Менде азыр андай кыйналуу жок. Башында деле мен жеңил эле өтүп кеттим. Кечөө дагы эле ушул суроону берди. Кайналып, кайра өтүп, эт жеп алып, анан кайра келдиңерби, ушундай болду элеби деп сурады да. Жок, менде андай болгон жок. Мен өттүм, ошол боюнча кайра кайтып келген жокмун да этке. Сиздин жанагы айтканыңыз кызык болду да мага. Этти мал союлар менен дароо бышырып жесе, бул пайдасын берет деп атасыз. А эгер 1-2 ай туруп калса, холодильниктен чыгып, муздаткычтан чыгып калса, демек пайдасы дээрлик жок деп атасыз. Ошондо биз жанагы барып аткан ашкана, кафе, ресторандан жеп аткан эттин баары эле туруп мышылып атат да. Демек ал жерден жеп аткан адамдар эч кандай бир темир же болбосо тиги B12 алган жок дейсизби ошондой? Жок, кандайдыр бир көлөмдө алат, бирок бул деген физикага алып атат да. Мындайча айтканда аң сезимге эчтеме калбайт да. Мындайча айтканда көрүп атасызбы? Мындайча айтканда бүгүнкү күндүн элдери тамактанганда биз болсо моундай ооз көңдөйдөгү даам сезгич рецепторлорду гана биз азыктандырабыз да. Мен бир аз мурдаракта ошол америкалык бир кардиолог врач ушундай
кандай десем, традиционный медицинага келип анан ушундай китеп жазыптыр да, парадокс долголетия депчи. Анан ошол узак өмүр сүрүүнүн жолун жазганда ошол жакта да эттерди жаздыр. Анан ошондо айтат да, биз жеген азыктар дейт да, биздин могу ичегибизге гана жагыш керек дейт да. Ичегибизге жаккан азыктарды жесек биз ден соолукта болобуз. Ичегибиз биздин иммунитетибиз да. Ичеги иммунитет болуп эсептелинет да. Ичеги жакшы иштеп атса, таза болсо, жакшы иштеп атса, иммунитет бекем болот. А ичеги иштебей атса, запор болуп атсаң, значит ал организм аябай уланган болуп эсептелинет да. Анан ошол эт ал жакка көп жакшы нерсени бербейт дейт да. Биздин ошо митохондрияларга жаккан азыктарды жеш керек дейт. А бүгүнкү күндө элдер эмне жейт? Ошол өтө көп приправа менен кошулган, ачуу болгон, туздалган, маринадталган азыктарды жейт. Ал азыктардын вкусу мына жерде эле калат да. Мына биздин ооз көңдөйүбүздө эле калат. А ичке барганда биздин кишечниктегибиздеги биздин кичинекей достор деп айтылат да, митохондриялардычы, аларга жакпайт деп эсептелинет. Аларга жакпаган тамак жегенден кийин алар ал жерден эчтемке азык албайт. Алар кыйналат биз ошо жеген тамактардан. Анан алар эчтемке азык жебей калгандан биздин иммунитет түшөт. Анан ошондон оорулар келе берет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жеп аткан азыктардын, мисалы дүкөндө сатып алаткан азыктардын, ошо биз жеп аткан азыктарды мындайча айтканда пищевой мусор деп коет да. Мындайча айтканда азык түлүктүн таштандылары эле да. Аларга кирсеңиз, составын окусаңыз, жүрөгүңүз түшкөн эле азыктар. Мен дүкөнгө кирип алып, аларга эчтемке таппай издеп эле эчтемке чыгып кетесиң да. Барып эле составын окусаң, туура эмес эмелер көп. Анан албайсың, анан көрө өзүң жасап жеген жакшы деп мен өзүм эле жасап жегенге аракет кылам да. Ошону сатып албайм. Ошондо ушул суроону берейин деп жаткам. Ошол мисалы үчүн азыркы биздин шаарыбыздагы жаштар жеп аткан ошол эле шаурма, бургер ар кандай жанагы тооктун ачуу эттери бренд болуп калган. Баягы жаштар ошол жерде качан барсаң кезек күтүп жеп атышат го. Ушулар боюнча кандай айта аласыз? Ушул эттин да зыяндуулугу көппү же аз элеби дегендейчи? Канчалык деңгээлде зыяндуулугу бар? Жаштарга ошол эмне себеп, эмнеси менен зыян келтирет да? Физикалык жактан эле оорап келеби же ошол эле жана сиз айтып аткандагы эми ал жерде тооктун этин жеп атышат азыр бүгүнкү күндө көбүрөөк Мисалы шаурма, бургерлерде койдун эти менен жасабайт да, көбүнчө тоок. Бул батышта көбүнчөсүн тооктун этин көп баалашат да. Мындай оордугу жок, жакшы эт деп алар баалаган менен мына өзүңүз деле тоок өстүрүп көрсөңүз үйүңүздөчү, 30 тоок өстүрсөңүз тоогуңуз кандай абалда болот, ошону сойгонуңузда анын эттери кандай болот. Мисалы мен тоок өстүргөн тааныштарым бар, алардан жумуртка сатып алайын десең, алар жумуртка өздөрүнөн атпайт да. Канча тооктору көп болсо дагы. Элестетсеңиз, азыркы тооктордун баардыгы кандай шартта өстүрүлөт. Алар деген талаалап баспайт, оттобойт, бир жерде туруп, баттан семирип, баттан элге жеткириле турган тооктор да. Анан аны баттан болсун үчүн атайын дарыларды берет, жанагындай витаминдерди берип, баттан чоңоюп, баттан семирсин үчүн. Ушундай мындайча айтканда, ал жерде витамин деле калбай калат да, мындайча айтканда. Бизге зыян алып келсе алып келет, пайда алып келген жок. Сиз ким өзүнүн үйүндө өстүрүп, томоокторду өстүрүп, өзү союп жесе, ошол пайда болот, ошол витамин ала алат. А сатып жегендерден эч ким витамин албайт деп айтканда. Сиз айтканда союп алып туруп, дароо салып туруп кайнатып жесе, мына сойду салып жеп, морозилникке салбай туруп, ошол ушинтип жеген адамдарды мен билем да. Кыргызстанда өзүнүн тамагын караган, бирок эт жеген адамдар бар да. Алар ошентип жешет. Мындай союп, көпкө сактап алганга аракет кылат да. Анан тоокту сойду, мына бышырып жеди, малды сойду, бөлүшүп алат. Бир канча менен бөлдү, ал деген 1-2 күнгө жетет. Анан болду ушундай да, же 1 жумага жетет, 10 күнгө жете турган кылып эле алат. Көпкө эме кылбайт да. Ошон үчүн бул тооктун этин алат дагы кандай приправалар менен эме кылат. Ошон үчүн ал жеген азыктар, айтып атам, жанакы вкусовой рецепторлорду гана эме кылат. Мага консультацияга бир кыз келди. Жегенде ошол экен, шаурма, сникерс, кола экен да. Анан эми жаш кезде отуруп жебейт экен, көчөдө көтөрүп эле жеп жүрөт экен. 30га чыга элек кыз ушунчалык бир 60-тагы апанын ооруларынын бардыгы бар да. Ошо жүрөк кан тамыры кетип калган, тахикардия, кишечниктерде проблема,
врачка кезекте турат да, мындайча айтканда турмушка чыга элек, анан ошол консультациядан ушинтип айтып эме кылдык да, сен жеген тамагың эмне десе, шаурма, кола, сникерс деп айтат да, көрдүңүзбү? Ал мына 30ка чыга электе кандай абалга келип калды десеңиз. Бул уже жүрөк кан тамыр оорулар бүт бар, запор бар, витаминдер жок, эчтемке жок, организм истощенный болуп турат да, мындайча айткандачы. Анан экөөбүз отуруп иштедик, азыр Кудайга шүгүр жакшы. Йога менен машыктап баштадыңыз да? Жок, йогага келген жок, бирок аз тамактарын тууралады да, мындайча айткандачы. Башкаларга жөнөттүм, ошону менен калды. Дагы бир бала менен жолугуп калып бир турга чогуу бардык. Анан ошондо айтып атат да, мен дейт шаурма сатып иштедим дейт 5 жыл. Жегеним түшкү убакта бир шаурма менен бир кола жеп алам дейт. Анан ошонун ооруп калыптыр ал дагы. Анан айтат, врачка бардым, анан мындай жазып берди, анан мен азыр эмне кылышым керек деп ошону сурап атат да. Анан мен айттым, ал азыктан кетип, жалаң туура азыктарды жеш керек, мындай деп айтып, анан эме кылдым, бүт баарын. Анан ошондон кийин бир жума өткөндөн кийин, 10 күн өткөндөн кийин кайра чалат, мен башым ооруп, кыйналып атам, жүрөгүм лакылдап атат, эмне кылайын дейт. Эмне жедиң эле десем, мен кашан жеп алдым дейт да. Анан кайра уруштум. Эми скорыяны чакыр, өзүң билесиң, сен өзүңдүн тамагыңды өзүң эптей албасаң, сени врачтар сен туура тамактанууга алып келбейт, ал сага убактылуу гана жардам берет. Азыркы бүгүнкү күндө биздин жаштардын тамагы ушундай да. Ошол сиз айткан бренд эле, тооктун этинен жасалгандар, шаурмалар, же болбосо шашлык, ушундай эле тамактарды жешет да. Анан карасаңыз, азыр ошонун айынан боорду алмаштыруу керек, бөйрөк иштебей калыптыр деп жаш адамдар, ушунчалык жаштарда ушул оорулар көп да, мындайча айтканда. Анан ошолорду оорулар жашарып атат деген ошол да. Кайдан келди десе, ошонун бардыгы келип эле тамактанууга келип такалат да. Тамактанууга келип такалат. Ошон үчүн адам оозго салардан мурда эмнени жеп атканды мындайча ойлонуш керек да. Аны жей берсе, адам мындайча айтканда аң сезим мокой берет. Мындайча айтканда, орусча айтканда тупейт этет да. Анан мындайча айтканда алар окуп мынтип жүргөнү менен мындай бир немкени терең ойлоно албайт да, мындай эмеге жете албайт. Мындайча айтканда бир аң сезимди мындай керектүү, мына эмне себептен мен эмне жеп атам деген өзгө суроо бере албайт. Мен киммин, мен эмнеге жашап жүрөм деген суроолор келбейт да, мындайча айтканда. Мына этти жедиңизби, сиңирүү кыйын да, мисалы организм 8 саатта сиңирет тамакты, этти. Анан жеп алгандан кийин биздеги энергиянын баардыгы ашказанга чогулат, этти сиңирүү үчүн. Анан 8 саатка жете электе сиз досуңуз менен жолугуп каласыз, анан жүркү деп эмнеге кафеге кирет, анан кайра эле жей берет да. Анан кайра эле үстүнө. Жанагы сиз мурда жеген этиңиз сиңип бүтө элек, сиз үстүнө кайра салып койдуңуз да. Организмге только нагрузка. Ошону менен биз жана бир кийимди күндө кие берсеңиз, бат эле жешилип, бат эле эскирип жок болот го. Ошол сыяктуу эле күндө организмге ошондой эт тамактарды, азыктарды сала берсеңиз, организм бат эмесин сурогун эрте бүтүрүп коет да. Ошон үчүн азыр 35 жашка келгенде адамдар чоң көрүнөт. 35 жашка келгенде инсульт, инфаркттар 35 жашка келип калды да, мындайча айтканда. Сиз айткандай оорулар жашарып кетти да. Бул деген биз организмди изнашиваем да, мындайча айткандачы. Ага деле эс алуу беришибиз керек. Бир күн биз орозону бир жылда бир эле кармайбыз да. Жок дегенде бир айда 2 жолу, бир айда 1 жолу, бир жумада 1 жолу организмди эс алдырышыбыз керек. Эчтемке жебей. Мына суу ичип койсоңуз тазаланат. Бир күн мисалы үчүн аскачылык кармап, ошол жана практикада. Полибректин айтканы бар эмеспи, дененин акылы жок деп. Дененин акылы жок. Эмнени берсең ылгабайт да. Бияк менен ылгап, бияктан программа менен биякты башкарып турушубуз керек да. Ошо полибректин китеп аябай жакшы программа да. Ошол кайсы бир убакта мен аябай ошол так аткарып жүрдүм да. 3 күнгө чейин ачкачылык кармап, бирок 7 күнүнө келген жокмун. Жумасына бир жолу дүйшөмбү күн жебейм. Анан 3 күнгө келдим. Анан былтыркы жылы күзүндө мен 10 күндүк ачка калып практиканы жасап көрдүм да. Полибректке 7 күн болсо мен 3 күн кошуп 10 күнгө келдим да. Аябай жакшы сезим болот. Эми бул жерде биз сиз экөөбүздүн маегибизди көргөндө кээ бирлер жазышы мүмкүн да, баягы баары бир эт жесеңдер өлөсүң, эт жебесеңдер өлөсүң депчи. Ушундай позицияга эмне деп жооп бере алат элеңиз? Эми баары өлөбүз дегендер бар да эми. Жесек деле, жебесек деле депчи.
мен бул жашоого келгенден кийин жесек да өлөбүз, жебесек да өлөбүз дегендей, мындайча айтканда татыктуу жашап өлүшүбүз керек да. Өлгөндө дагы мындай эмне себептен келдиң, бул ар бир адам бул жашоого жөндөн келбейт да. Жөн эле мындайча айтканда мен жаралып калдым, ата энем мени жаратып койду деп эле жашабашыбыз керек. Мен эмнеге жаралдым, мен бул жашоого эмне калтырып кете алам, мындай элге жерге жок дегенде өзүм үй бүлөмө жакындарыма эмне пайда алып келе алам деген жашоо болуш керек да. Сиз айтып аткандай ошондой туура эмес азыктарды жей берсеңиздер ошондой суроону өзүң бере албай каласың да. Мындайча айтканда ошол аң сезимди мокойт деген ошонун да. Сиз күндө суроону берип там эмне жегениңизди мындай фильтрлеп турсаңыз, анализдеп турсаңыз, жашооңуз сапаттуу жашайсың. Сиз айткандай баары бир өлүп калабыз, жей берейин десе жей берет, баары бир өлөт, баарыбыз өлөбүз, өлбөгөн киши жок, өлбөгөн жан жок, баарыбыз өлөбүз. Бирок сен жашаган жашооң акырында барып туруп өлүм актыйт, өлүмдүн астында биздин жашаган өмүрүң көз алдыңда мондай кино болуп өтөт, фильм болуп өтөт, мондай болуп. Анан ошол кетип атканда сен көбүнчөсүн адамдарда өкүнүү менен кетет да ошол кездечи. Анткени бул жердеги фильм өтсө, көрсө бүт баары туура эмес болот да. Мен азыр мындай өкүнүп кетет да көбүнчөсүнчү адамдар. Эгер сен татыктуу жашап, өзүңдүн миссияңды аткарып, кандайдыр бир элиңе, жерге кандайдыр бир кызматты кылып ошентип кетсең, ошол фильм мына жерден өтүп атканда сен Кудайдын атын эстеп, ыраазы болуп кетесиң да. Эң негизги биздин максат кетип атканда ыраазычылык болуп, Алланын аты оозуңда болуп, оюңда болуп кетишиң керек да. Ошол максат болуш керек. Эми мына бул эмеге да өтсөк, йогага дагычы, сиз йога инструктору болуп эле мына иштегениңизге канча жыл болуп калды ошондо? 10 жыл болуп калды йога инструктору болуп иштегениме. Мен йогага келем деп ойлогон эмесмин, мындай эңсеген да эмес болчумун. Менин максатым медитацияга эле келүү болду да. Медитацияны тапкандан кийин мен ушундай спорт менен машыгып жүрдүм, чуркап жүрдүм, тоолорго чыгып, анан марафондорду чуркап жүргөнчү мен өзүмдү мындай спортивный адам сезип жүрдүм да, мындайча айткандачы. Спортивный адам сезгендиктен мен ойлодум, мен йогага муктаж эмесмин деп ойлодум да. Анан Кудайдын айтканы болот экен да. Сенин планың эмес, Кудайдын планы болот экен. Анан менин омурткаларымда көйгөй башталды. Көрсө, мен бала кезимде, ошол 1 жаш, 1,5 жаш жаңы баскан кезимде, мен ошол мени кулатып коюшкан экен да. Анан кулатып мен баспай калган экем. Ушундай 1 ай, 2 айдай баспай калган экем. Анан бирок мени эч жака көрсөтпөй калган экен да. Коркуп калды деп эле, анан ошону менен анан 1-2 айдан кийин кайра басып кеткен экен. Ошол оору 23 жашымда козголуп чыкты да. Анан ошол омурткамда көйгөй башталды. Анан көйгөй башталганда мен жылына жанагындай лечение аласың, кастаправтарга барасың, мануалисттерге барасың, анан кайра эле козгой берет да, анан ошондо баардыгы эле айтты, йога менен машыгуу керек деп. Врачтыкы дагы, мануалисттики дагы, кандайдыр бир адистики убактынча жардам болот экен да. Сенин өзүңдүн жардамың өзүңө бул жакшы жардам экен. Эң жакшы жардам өзүңө берген жардам экен да. Анан ошону мага айтты, йога менен машыгуу керек дегенде анан мен йогага келдим. Йоганы машыгып, өзүмдүн ден соолугум үчүн машыгып баштадым, омурткам үчүн. Омурткамда көйгөйлөрдү чечтим, көптөгөн адистердин жардамын алдым. Чечкенден кийин мен ойлодум, мен өзүм ден соолукта болуш үчүн башкаларга ден соолук беришим керек экен да. Мен башкаларга ден соолук берсем, жараткан мага ден соолук берет экен да. Ошон үчүн мен инструктор болууга бел байлап, инструктор болуп, машыктыруучу болуп, элдерди машыктырып, бүгүнкү күндө мындайча айтканда элдерге жардам берип келем. Ден соолукта болгонуна, кандайдыр бир көйгөйүн чечкенге жардам берип келем. Ошону менен мен өзүмдүн көйгөйүмдү чече алдым деп айта алам да, мындайча айткандачы. Йога бул жөн эле кыймыл эмес, жөн эле фитнес эмес, бул деген аябай терең философия десем болот да, мындайча айткандачы. Ошол эле фитнестен же болбосо кандайдыр бир башка мындайча спорттон айырмасы деп көп сурайт да менденчи. Йоганын башка спорттон айырмасы бул баардык эле чыгыш өнөрлөрү, чыгыш мушташ өнөрлөрү, бул дагы чыгыш өнөрүнө кирет да йога. Бул психофизикалык өнүгүү болуп эсептелинет да. Мындайча айтканда
айтканда сен барып мындайдыр бир көнүгүү жасап атасың, мындайча айтканда күн менен саламдашуу деп ал эле жасап атасың да, мындай колду көтөрүп анан мынтип чоюлуп иштеп атасың. Бул көнүгүүлөр жөн эле кыймыл болгону менен бул биздин психикабызга таасирин тийгизет да. Сен жөн эле машыктың, ал болсо сенин башыңдагы ойлоруң иреттелип, мындайча айтканда мына жагың тазаланып, ушинтип баштай берет да. Ошон үчүн бул башка спорттон айырмасы бул психофизикалык көнүгүү болгондуктан физика менен иштеп атып сен психикаңды дагы оңдоп аласың да, мындайча айткандачы. Анан дагы жакшы жери көп профессионалдык спортто жүргөндөр йогага келип машыгып кетишет да. Мисалы бардыгына эле чоюлуу керек болот да, мындайча айтканда растяжка керек болот. Ошон үчүн йогага келет. Кимдир бирөөгө дем алуу көнүгүүлөр керек болот. Ошон үчүн йога менен машыгып алсаң, бардык спортко, мен ошентип айтам да, бардык спортко бул йога фундамент болуп берет экен да. Ошол эле пранаяманы үйрөнүп алсаң, дем алуу көнүгүүлөр, сууга сүзгөндө барсаң, сенде дыханияң жакшы да, сразу эле сүзгөндө бат үйрөнүп кетесиң. Ошол эле сенде чөйүлчактык, ийилчектик болуп турса, шпагаттарың келип турса, бардык эле спорт менен машыгып кете аласың. Ошон үчүн йога менен машыкканда башка спортко барсаң сага жеңил болот да. Же мындайча айтканда параллель машыгып кетсең да аябай жакшы. Мисалы йога менен машыгып атып анан кайра залга барып оор таштарды көтөрүп, гантель көтөрсө, ошондойлор бар. Душманы болбойт да, тескерисинче жардам берет да. Жардам берет. Мисалы үчүн залдарга барып жанагындай оор гантелдерди көтөрүп машыккандардыкы тескерисинче баягы ийилчектик жоголот да, катыйт да. Анан ошону йога жумшартып берет. Ошон үчүн бизде ошол күрөштө жүргөн балдар келип машыгышат да, ийилчекти кичине ийилчек бололу депчи. Ошону сиз айткандай экөөнү параллелдүү машыгып кетсе, аябай жакшы пайда алып келет да. Анан бирөөнү эле машыкса, аябай мындайча айтканда сиз айткандай катып калат денечи. Катыса, дене катып калса, адамдын мүнөзү да катып калат да. Мындайча айтканда жумшак денеде жумшак мүнөз, жумшак ойлонуу болот да, ийилчек ойлонуу болот. Эгер дене катып турса, мүнөз оор болот, мүнөз катуу болот, ойлонуу дагы катуу болот. Бардыгы катыйт дегендей сөз да, мындайча айтканда. Ошон үчүн физикалык эле жагың эмес, аң сезим психологиялык жагың да катып ошол жакка дагы таасирин тийгизет да. Ошон үчүн бардыгыны баланста кармаганга үйрөнүш керек да. Бардык нерсени, мына этти жедиңизби, этти да баланста туура жей берсеңиз пайда алып келет. Баланс менен жашаганды үйрөнүшүңүз керек да. Бирок ошол эт боюнча кайра эле этке өтүп кеттик го. Эт боюнча айтып атасыз го, жанагындай жылкынын эти жакшы, пайдалуу деп. Бирок пайдалуу дейт экенсиз, бирок өзүңүз жебейт экенсиз да, такыры. Мисалы сиз деле пайдалуу деп туруп анча-мынча баягы союлган малдын этин сууга бошорой коюп жеп койсоңуз кандай болот дейм да. Анда мен позицияңызды бузуп каласыз да. Жок, позиция эмес, мен анда өзүмдү өзүм алдап калам да. Өзүм эң биринчи адам өзүнүн алдында туура болуш керек, өзүнүн астында, Кудайдын астында, анан өзүң астыңда таза болуш керек да. Мен бирөө үчүн кылган жокмун да муну. Мен бирөө үчүн же бирөөгө көрүнүш үчүн жеген жокмун, жебей калган жокмун да. Ошон үчүн бул мен эң биринчи өзүмдүн алдымда туура болушум керек да. Анан бирок мага көп суроолор менен келет. Этти мындай жегенде мен айтам да, туура жегенди үйрөнгүлө дегенде, анан кантип туура жейбиз дегенде мен ушинтип үйрөтөм да. Жылкынын эти туура болот депчи. Мындайча айтканда, мындай кандай десем, организм дагы баланста болгондо оорубайт да. Баланс деген кандай? Бизде кычкылдуулуктун балансы болуш керек. Кислотно-щелочный баланс деп коет да. Ошол баланста болгондо биздин иммунитет жакшынакай болот. Анан иммунитет бекем жакшынакай болсо биздин организмибиз чың денелүү болот да. Ошол баланс бузулду, оорулар келип чыгат да. Ал баланс кайсы жактан бузулат дегенде, ошол этти туура эмес жегенден бузулат. Этти туура эмес жегенден бизде кычкылдуулук күчөйүп баштайт. Кычкылдуулук күчөйгөндө бизде кандын сапаты бузулуп баштайт. Анан кандын сапаты бузулганда, анан ошол жерден оорулар, курттардын баардыгы ошол бизге ошо келип баштайт да, мындайча айтканда. Ошон үчүн жылкынын эти эң туура эт да, мындайча айтканда, ошо кислотно-щелочный балансты бузбайт. Калган эттер баардыгы бузат. Алар кычкылдуулукту күчөйтөт. Биз жеген ошол эле нандар, биз бүгүнкү күндө бүт биз жеген тамактар только кычкыл тамактар. Ошон үчүн биз баланска алып келиш үчүн биз щелочтуу азыктарды көп жегенге аракет кылыш керек. Ал болсо мөмө жемиштерге келет. Жер жемиштер, мөмө жемиштер бизде ошого алып келет да. Мисалы дасторкондо карасаңыздар, кызыл, сары азыктар көп болсо, бул деген кычкылдуулукту көчөтөт деген. Жашыл, башка өңдөгү азыктар көп болсо, ал болсо биздин щелочтуулукту күчөтөт да. Ошон үчүн бул ошо балансты карап алып туруп жегенди эме кылыш керек да. Бул жерде медитация боюнча дагы айтып өтпөдүкпү? Медитация менен йоганын экөөнүн айырмачылыктары же экөө бири-бирин толуктап турабы
деги эле ушу медитация боюнча да бир эки ооз сөз айтып койсоңузбу дейм да. Медитациянын өзүңүз ушул канчадан бери машыгып келесиз? Медитациянын эң бир өзөгү кайсыл, мындай ошол адамга аябай жакшы таасир бере турган эң өзөгү эмнеде деп ойлойсуз? Бул дагы ошол менин оюмча ошол психологиялык жактан адамдардын жашоосун мындай бир оңдогонго өтө чоң таасир берсе керек, ооба. Бул адам ушул жашоонун маңызын табууга, өзүңдүн ким экениңди, эмне себептен жашап атканыңды табууга, Кудай менен болгон мамилеңди түзүүгө бул медитация аябай жакшы жардам берет да. Анан мен медитацияны издеп жүрүп тапканмын. Медитация менен йоганын айырмасы деп атасыз. Ошол бул йога ошол медитациянын тепкичи да, йоганын ушундай тепкичтери болот. Анан ошол йога деген сөз байланыш деген сөз да. Бул деген байланыш макрокосмос менен микрокосмостун байланышы, же болбосо жүрөк менен аң сезимдин байланышы, же болбосо биз менен Кудайдын болгон байланышын бизге эме кылып берет да, мындайча айткандачы. Ошондо йога медитациянын баласы болуп калат же медитациянын баласы йога болуп калат? Кимиси чоң? Чоң эмес, булар экөө бири менен бир деген эле да, мындайча айтканда. Бизде йога дегенде биз хатха йоганы эле түшүнөбүз да, баягы физика менен иштегенди түшүнөбүз да. Бизде ошол ары бери ийилип көнүгүү жасаганды, жанакы эмелерди. Бизде ошол калыптанып калган, элдин баары йога десе ошону түшүнөт. Йога деген байланыш деген сөз дагы йоганын туу чокусу медитация болуп эсептелинет. Биринчи баскычтары бул жанакы моралдык принциптер да. Бирөөгө катуу айтпа, уруулук кылба, жаман сөз, бирөөнүн көңүлүн ортпа, баягы этикеттер да, баягы жашоодогучу. Анан үчүнчүсү да келип дене. Үчүнчүдө келип ушул хатха йога келип болуп эсептелинет. Хатха йога бул физика менен иштөө. Анан физика менен иштеп баштадыкпы, физикадан кийин анан кийин жанакы кайра эле аң сезимге келбейбиз да, баягы воображение, визуализация деген келет. Анан кийин пранаяма келет. Анан ошолорду биринин артынан бири жасап анан кийин медитацияга келесиң да. Сен мисалы элдер айтат да, мен медитация кылам деп эле медитацияга отуруп туруп, бирок физика менен иштебесең, медитацияга кире албайсың да. Бул жөн эле медитация болор бейт. Сөзсүз түрдө баланс болуш керек. Физика менен да иштешиң керек, медитацияны да кылышың керек. Физика менен бул ошол хатха йога ошого алып келет. Бизди аң сезимибизди иштеш үчүн биздин денебизди жумшатыш керекпиз. Дене жумшап, ийилчек болуп, сен медитация абалында баягы бизде медитация бул энергия менен иштөө да. Энергия жакшы агыш үчүн биздин каналдарыбыз болот, энергетический каналдар. Ошол каналдарды тазалап, ошолорду ийилчек, жоолчак кылып медитацияга даярдаш үчүн бизге ошол көнүгүүлөр керек болот да, мындайча айтканда хатха йога керек болот. Анан жана сиз айткандай денебизди жумшартып, ийилчек, жоолчак медитацияга отура алган кезде биздин сосудтарды даярдадык да, мындайча айтканда. Мына биздин кан тамырыбыз сыяктуу эле энергетикалык тамырларыбыз да, мындайча айтканда каналдар болот да, нади деп коет. Алар дагы биз туура эмес жашаганда, туура эмес тамактанганыбызда, ар кандай эмоция, мондай эмоционалдык качеля болгон кезде алар толуп калат, мындайча айтканда, кечиресиз. Жанакындай арыктар толуп калган эле, биздин баягы холестериндер толуп калып атат, анан бизде сердечный ар кандай приступтар келип аткан сыяктуу эле, биздин энергетикалык дагы каналдарыбыз ошону толуп турганда бизде медитацияга терең кире албайсың да. Ошону тазалаш үчүн кыймыл кылышыбыз керек, канды жакшы айландырышыбыз керек. Кан айлангандан кийин атайын пранаямаларды жасашыбыз керек. Аны жасаган кезде ошол каналдарыбыз ачылып баштайт да, тазаланып баштайт. Анан медитацияга отурганда сиз терең кире аласыз, көпкө отура аласыз, ошондой абалга келесиз да. Булардын баардыгы бири-бири менен байланышта болот. Ошолордун байланышына тамактануу да келип кошулат да. Тамактануу, биздин күндө тамактанганыбыз, биздин кыймылыбыз, биздин ойлонгонубуз, биздин бирөөгө алган мамилебиз, өзүбүзгө кылган мамилебиз, ушулардын баардыгы келип туруп биздин медитациябызга, жашообузга, биздин ушул жашоодо эмне миссияны менен келгенибизге, эмнени жасап атабыз, эмне калтырып кетип атабыз, кимге эмне жардам берип атабыз, ушулардын баардыгы бири-бирине байланышта да. Сиздин организмиңизде кандай өзгөрүүлөр болду? Ушул 20 жыл деп атасызбы? 20 жылдан бери ооруйсузбу негизи же оору элексизби? Мындайча айтканда, Кудай сактасын, менде андай жок. Мындайча айтканда,
андай күндү Кудай эме кылбасын, врачтарга күнүм түшкөн жок да. Мен өзүмдүн организмимди сезип ошону баланска алып келип жүргөн үчүн мына эт жебесем деле мен айтып атам, марафон чуркап жүрдүм, ультра марафон чуркадым, ошондо деле мен бир мындай оорчулукту сезген жокмун да. Ультрамарафон бул канча километр аралык, канча чакырым аралыкка чуркайсыздар? Ультра марафон деген негизи марафон 42 километр 195 метр да. Ошондон өйдө километраж чуркасаң булардын баардыгы ультра марафон болуп эсептелинет да. Ошондо сиз эң узак чуркаганыңыз канча чуркадыңыз ошондо? Эң узак чуркаганым мен эң акыркы чуркаганым 2018-жылы Астанада 12 сааттык чуркоодо чуркадым. 12 сааттын ичинде 86 километр чуркап мен 3-чү орунду алгам да. 12 саат бою тынбай, эс албай, же эс албай салып? Мындайча айтканда алар атайын ушундай площадка түзүп коет, айланып чуркай бересиң эменин ичинде, стадиондо. Анан бул жерде бүт условиясы бар. Тамакты азыктарды коюп койгон, тамак өтүп барып тамакты жеп алып чуркай бересиң. Көтөрүп жаныңа даярдап стакандарга коюп даярдап коет, көтөрүп ичип барат эле чуркап ичип кете бересиң. Тынбаш керек. Анан бул жерде массажный бөлүк болот. Чарчасаң чыксаң сага массаж жасап берет. Анан эс алсаң болот. Ар кимдики ар кандай, сен канчалык деңгээлде тренировкаң болсо ошого жараша да. Анан ошол 2018-жылы менде көп жакшы тренировкам жок болду, бирок мен жакшы тренердин методу менен, жакшы тренердин кол астында машыккандыктан мен мындайча айтканда көп деле тренировкам жок болсо деле мен барып туруп жакшы чуркап, жакшы результат алып 3-чү орунду алып келгенмин да. Бул ультрамарафон болуп эсептелинет. Ошо 42ден өйдө болгондордун баардыгы. Эми менин максатым, менин кыялым суткалык ультрамарафон чуркоодо. Бир сутканын ичинде мен канча километраж чуркаймын. Анан кийин 2 же 3 суткалыкка барып, анан ушундай да, анан 10 суткалык бар. Ушундай эмелерге максатым бар да. Күнүмдүк жашооңузда күн сайын чуркап турасызбы же? Күн сайын чуркап турсам жакшы болмок. Азыр бүгүнкү күндө күн сайын чуркабаймын, бирок чуркаганга аракет жасаймын. Бирок күн сайын йога менен машыгып, дыхательный көнүгүүлөрүмдү жасап турам да. Мисалы, айтып атпаймынбы, йога бардык спортко фундамент болуп берет дегендей эле, мен йога менен машыкканым, анан чуркаганда дагы мага жакшы чуркаганга, жакшы результатка жеткениме жакшы жардам берет да. Эми акыркы суроом болсун, мына азыр жанада айтып кеттиңиз, кайсы ооруканага барба, кайсыл жерге анализ тапшырайын деп барба, баягы жыкчыйма пациент ооруларын турганын көрөсүң, кезек күтүп ошол жерде турганын көрөсүң. Это бул эмнени билдирет? Бул баягы бүгүнкү күндө оорулардын көбөйгөндүгү да. Анан ушул боюнча сиз эмне деп айта аласыз? Ошол жанагы ооруканаларда кезек күтүп жыйылып турган элдер ушул булга дарыгерлер күнөөлүүбү, дарыгерлер жакшы дарылап айтабы, же эл өзү күнөөлүүбү? Көбүнчө дарыгерлер күнөөлөшөт го, мисалы үчүн карабайт барсаң, кезек күтүп мындай мамиле кылат, тигиндей мамиле кылат деп, мисалы үчүн бүгүнкү күндө коомдо дарыгерлер да көптөр күнөөлөшөт. Жакшы дарылабайт, мындай дарылабайт, тигиндей карабайт, мындай карабайт депчи. Сиз ушул боюнча эмне айта аласыз деги эле? Негизи эч ким анан ошол мындай кандай кеңештерди бере аласыз дегеним. Жакшы суроо. Бирок эч ким күнөөлүү эмес, күнөөлүү адамды издебешибиз керек. Бардыгына ким күнөөлүү дегенде стрелка өзүбүздү гана караш керек да. Күнөөнү өзүбүздөн табышыбыз керек. Биздин ден соолугубузда кандай көйгөй болуп атабы, мен кайсы жерден жаңылдым, мен эмнени туура эмес кылдым деп суроону өзүбүзгө гана беришибиз керек да. Ал ошо дарыгерлер бизди ошончо жакшы бизге дарылап койгончу биз аларга ыраазычылык айтышыбыз керек да. Теги ар бир адам өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликти өзү алыш керек. Бизде коом көбүнчөсүн ушундай жоопкерчиликти алгандан коркушат, жоопкерчилик алганды билбейт дагы, анан жоопкерчиликти дарыгерлерге берип коет дагы. Анан барат дагы сойсоң койсоң өзүң бил, мени дарыла деп отуруп алышат да. Алар деле айтат, врачтардын айтканын укпайт, кылбайт. Эмне себептен? Мен айткандай эле жанагы келип туруп туура эмес тамактангандыктан баягы ошол кирбейт да, баягы кирбейт ошо врачтын айткандары. Врачтар ушунчалык күйүп бышып айтат. Ошону мисалы ошол ооруп калып ошо больницага барып жатсаңыз, ооруканага жатканда эмне тамактарды берет? Врач айтат: туздуу жебе, анан курулганды жебе, ачууну жебе, анан моундай тамактан деп айтат. Ошол эле тамакты сен күнүмдүк турмушуңда жей берсең, сен оорубайсың да.
А жок, алар врач ошол больницада жатканда, ооруканада жатканда жебейт, анан чыгып келет, анан кайра эле шашлыктардан, шаурма, бургерлердин баарын жей берет, анан кайра эле ооруй берет да. Бул деген ар бир адам өзүнүн ден соолугуна бир туура эмес, мындайча айтканда халатный мындай отношение да мамиле кылгандыгынан муну оңдош үчүн адам биринчи ошо мен баардыгын эле ушинтип айтам да, тамактануусун оңдош керек депчи. Анан элдин баары айтат туура тамактанууну эмнеден башташ керек дегенде мен биринчи айтам кара чай ичкенди токтотуу керек. Ак нан жегенди, дрожь кошулган ак нан жегенди токтотушубуз керек. Андан кийин кара чай ичкен токтотуп көк чай иче берсе болот же экөөнүтөн токтотуш керек? Көк чай мындайча айтканда кара чайга караганда пайдалуураак. Мисалы мен мына башка чет өлкөлөргө барсаңыздар да эч ким чай ичпейт. Чайды мына Средняя Азия, Орто Азиядагы эл эле ичет да. Ошон үчүн мен 2 жыл мурда чайный магнаттар менен тааныштык. Чайный церемония деп жатат. Кытайдын ушундай маданияты бар го, чай кадасы деп. Ошол кадасын үйрөнүп, чайды кандай туура ичиш керек. Негизи мен чайды ичем, аябай жакшы чайларды ичем да, мындайча айткандачы пайдалуу чайларды. Анан ошол чай кадасын үйрөнүп, чайды кантип туура ичиш керекти үйрөндүк да. Анан ошолор кайсы чайды, кайсы жерде өскөн чайды, кандай чайды ичиш керек, ушундай үйрөтүп берди да. Анан ошондо айтат да, эң астатак калган мындай кандай десем, өндүрүшчү адам пайда көргүсү келет да, ошол эле чай өндүргөн адам пайда көргүсү келет. Эң калдыктарын да бирдемке кылып чыгарып сатканга аракет кылат. Ошол калдык чайлардын баардыгы эмне кылат? Орто Азияга келет. Анан биз болсо алабыздан ал боелгон чайбы, эмне чайбы, кызыл болуп чыкса эле болду, биз иче беребиз да. Анын кайдан келсе, самый арзанын алганга аракет кылабыз. Арзан чай эч качан биздин ден соолугубузга пайда алып келбейт. Анан кымбат чайды ичиш керек. Кымбатка биздин чөнтөгүбүз дал келбейт. Чөнтөгүң дал келбесе, анда мындайча айтканда башкачараак кылып ичкенге, пайдалуураак кылып ичкенге эме кылабыз да. Мен бир мероприятиеге, иш-чарага Алматыга барып калдык. Анан ушундай бир кымбат ресторанда өтүп атат да, анан кыргыздар менен бир столдо отуруп калдык. Анан алар ресторанны туура тамактануу берет экен да, мындайча айткандачы. Анан мисалы мен эт жебейм десем, мага өзүнчө бир менюларды аябай жакшылап түзүп, мындайча айтканда ушунчалык жакшы деңгээлде болуп атат. Анан улам эле эжелер чай сурайт да, баардыгы эле чай. Алар эмелер, официанттар жылмайып коюп эле чай алып келген жок. Бүткөнчө алып келген жок. Ошондой туура да биз чайды туура эмес ичебиз негизи. Ошо чай туура эмес ичкенден ден соолугубуз кетип аткандыгын билбейбиз да. Анан акырында өзү туура алып анан чайды алып келди да, ушундай кылып турупчу. Бизде ушундай да, чайды алып кел, кара чай алып кел, кара чай алып кел. Столго отурабыз, биринчи чайды алып кел. Чайды биринчи ичкен жакшы. Анан кийин бир аз пауза кылып, убакыт өткөрүп анан тамак жеш керек. Биз аралаштырып ичебиз, туура эмес чайды ичебиз. Анан ал деген биздин канды кычкылдуулугун күчөтөт. Кычкылдуу канда бардык бактерия, вирустар жашайт. Анан оорунун баардыгы келет. Анан иммунитет түшөт. Анан адамдар кайдан мен оорудум деп мындай суроо бербейт деп айтып атпаймынбы? Ошонун баары чайдан келип чыгат. Ошонун баардыгы ак нан жегенден болот. Ичибизди көптүрөт. Кандын кычкылдуулугун көбөйтөт. Кан кычкылуу көбөйгөндөн кийин аны карабай жүрө берсе, коюуланат. Анан кийин кою кан болгондо анан жүрөк оорулар келип чыга берет да. Ак нан жеш керек, чай ичпеш керек дагы. Эң негизгиси кара чай ичпеш керек, ак нан жебеш керек, кант жебеш керек. Бизде кант деген кара чайга салып алып, аралаштырып ичет, болбойт ошонун баардыгычы. Бул деген кайра эле келип кандын кычкылдуулугун күчөтөт. Кан кычкыл болбош керек. Кан шелочь болуш керек да, мындайча айтканда баланста болуш керек. Анан режимди сакташ керек. Убагында уктап, убагында туруш керек. Бүгүнкү күндүн смартфону мени деле ошо мындай эмеден чыгарат, мен да режимден чыгарат. Биз ким эрте жатып, эрте турган адам, ошол адам утушта болот, дайым утушта болот. Ошол адамдын денесинде процесс жакшы жүрөт. Биз туура эмес тамактанабыз, туура эмес жатабыз, туура эмес турабыз, кыймылдабайбыз. Анан болсо эмне койсо ошону жей беребиз да. Мисалы, мен кээде жаныбарларга салыштырам да, жаныбарлар деле, жылкыны деле коюп койсоңуз, ал деген керектүү, өзүнө керектүү гана чөптү жейт да, баарын жебейт. Эшекке коюп койсоңуз, эшек баардыгын ылгабай жейт да. Өзүн адам ойлош керек да, мен киммин, мен кантип азыктанышым керек, эмне жешим керек деп сураганда анан өзү жооп келет, кандай жеш керек, эмне жеш керек дегенде. Биз дагы ылгап жешибиз керек. Бизге пайдалуу алып келген азыктарды жешибиз керек. Өндүрүшчүгө эмне, өндүрүп коет, ошол эле момпосияларды чыгарып коет, түрүн чыгарып коет. Анан турат, жайнап турат, анан алып туруп баарын барып эле мындайча айтканда жей берсең, ал деген туура эмес да. Ал эмнеден жасалып атат? Ал жака кандай пальманын майларын кошуп атат? Кандай май менен жасалып атат? Ал турганыга канча болду? 6 ай болуп кеттиби, 1 жыл болуп кеттиби? Ким билет анычы? Ал деген консерванттарды кошуп койгон үчүн ал биз даам сезбейсиң да. Ошол 1 жыл турса деле сен жей бересиң
жебейсиң анычы. Анан жегенден кийин ал бул жака барат дагы боорду өлтүрөт, кандын составын бузат. Анан кан составы бузулгандан кийин бизде бактерия, вирустардын баары жашайт, курттардын баары жашайт. Анан оорунун баардыгы ошол жактан келет. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн столуна, тарелкасына эмнени салат, кантип жейт, ошол сапаты кандай болсо, жашоонун сапаты ошондой болот. Жашоонун сапатын өзгөртүү үчүн, маңыздуу сапаттуу жашаш үчүн маңыздуу сапаттуу тамак жеш керек. Анан ошондо адамдын жашоосу өкүнбөгөндөй болуп жашайсың да, мындайча айткандачы. Мен дагы бир аюрведанын эң жакшы эмеси, сен кайсы жерде жашасаң ошол жердин азыгын же дейт да. Биз Кыргызстанда өскөн азыктарды жешибиз керек. Кешүү бизге анча пайда алып келбейт, чынын айтканда. Мисалы мен кешүүнү колдоном. Кешүү, авокадо деп калышты азыр мисалы үчүн. Кымбат го эми баягы бааларычы. Ошонун баасынан качып эле кыргыздар жегиси келбейт да. Жок, кыргыздардын өзүнүн авокадосы бар, кыргыздардын өзүнүн кешүүсү бар. Ошону таап туруп жешибиз керек да. Биз болсо өзүбүздүн грек жаңгагы деп атабыз, бирок биз көбүнчөсүн биз азыр айтып калдык кыргыз жаңгагы депчи. Ошол кыргыз жаңгагы андан өткөн пайда жок. Анан ал арзан. Анан арчылбаган жешибиз керек. Ал мындай өзүнүн эмесинде турганда алып туруп, барсаңыз 100 сом, 150 сом базарда алып туруп, дасторконго коюп, улам аны деле көп жеген мындай болбойт да. Мисалы билиш керек. Мен айтып атам го, менин апам бизде мындай туура тарбиялаптыр деп. Бизге эртең менен 4 жаңгак, 5-6 бадам берет эле. Күндө 4 жаңгак, 5-6 бадам. Анан мен ойлойт элем, эмнеге көп бербейт депчи. Анан баласын да көбүрөөк жегин келет экен. Анан санап берет. 4 жаңгак, 5-6 бадам, 4 жаңгак, 5-6 бадам. Көрсө биздин организмибизге ошол эле сиңет экен да. Калганы сиңбейт экен, калганы жөн эле унитазга кетип калат экен да. Ошон үчүн азастан эле жешибиз керек экен. Кичинеден эле, анан качан, кантип, канчадан жеш керек. Ошону эле билишибиз керек экен да. Анан ошол эле күрүчтү деле, баткендин күрүчүн жеп, баткендин өрүгүн жеп, көлдүн өрүгүн жеп, өзүбүздө өскөн азыктарды жегенде бизге ошол пайда берет экен да. Анан биз деген азыр бизде туура эмес тенденция ошол кетип атат. Жайын кышын банан жейбиз, жайын кышын мандарин жейбиз, жайын кышын ар жактан бир жактан келген мөмө жемиштерди жейбиз. Булар деген бизге эч кандай пайда алып келбейт. Биз ойлойбуз, ой пайдалуу тамак жеп атабыз деп. Жок, ал пайда эмес. По сезонам, сезон менен жеш керек. Биз дарбыз быштуу, дарбызды дарбыз бышкан кезде жеш керек. Жүзүм быштуу, жүзүм бышкан кезде жеш керек. Ошол бышкан жерде. Банан бизде өспөйт да. Банан кайсы кезде бышат биз билбейбиз. Анан жей беребиз. Алар бизге пайда алып келбейт. Аны жебей койсок да боло берет да, мындайча айтканда. Ошол эле мандарин дагы ошондой, апельсин дагы. Аны мындайча айтканда жана парниковый дегендерчи, теплицада бышкандар. Ал деле бизге анча пайда эмес, бирок аны жебей эле койгон жакшы да. Эң жакшысы мына кышында бизге эмне керек? Ошол эле кызылча, сабиз, капуста. Ошону эле жакшылап майда туурап, жакшы майдан кошуп, туздан кошуп, ошо лимондун согунан кошуп эле ошону жей бериш керек. Мына бизге эң жакшы азык ошол болуп эсептелинет, кыштагы азыктарчы. Бизде өскөн азыктарды жешибиз керек. Башка жактыкына кызыкпашыбыз керек. Башка үйдүн, башканын багына кызыкпашыбыз керек. Авокадоны жөлнөй кой дейсизби? Авокадоны чет өлкөгө барганда авокадо өскөн жерден алып, ошол жактан жеп келсеңиз жарашат. Анан бизде өспөгөндөн кийин экспорттун бизге пайдасы жок. Азыр мисалы үчүн мандаринде деле биздин өзүбүздө жок, Кытайдан келип атат, Пакистандан келип атат. Алар кандай дейсиз? Алар демек алар деле жебей эле койгон оңдойсузбу? Алар химия менен бышкан дейсиңер болду эле. Жок, эми алар химия менен бышпаса дагы алардын сезону да жеш керекпиз да. Биз билесизби, бала кезде биз мандаринди жаңы жылда эле жешпиз. Мандаринди биз жаңы жылдын символу эле көрөт элек да, жаңы жылда эле жейт элек. Азыр болсо биз круглый год жеп калдык да. Ошо мына кышта мандарин кышта бышат да. Кышында жеп коюш керек. Бизде жайында эле жеп атпайбызбы? Бул жайында бышкан десе айтканда парниктен бышырып келип атабы, кантип алып келип атат. Аны деген бышырып даярдап алып келген адамдар пайда көрүп, акча көрүп байып атат да. Аны биз жеген үчүн алар байып атат. Ошон үчүн жегенде эмнени жеш керек, ойлонуп жеш керек да. Мындай мисалы мен мандаринди бирдемке сатып бирөө жака барарда дагы Бишкектен Кыргызстандан чыккан алмабы, көлдүн алмасыбы, Ноокаттын алмасыбы, Таластын алмасыбы, кай жактын алмасы деп сурап, өзүбүздүн алманы. Азыр бизге деле Кытайдын алмасы, Польшанын алмасы, бар жактын алмасы келип атат да. Алардыкы бирдей өлчөмдө, бирдей кызыл, бирдей жашыл. Биздин алмаларды карасаң, бири чоң, бири кичинекей, момундай курт жеп койгон, өңү эме. Бул деген натуралдуу болуп эсептелет. Ошону жешибиз керек да. Анан
башканыкына көз артпайчы. Ошондой адам ден соолукта болот, өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликти ким өзүнүн ден соолугуна жоопкерчилик алган кезде ошол адам ден соолукта болот. Мындай жеген тамагына жоопкерчилик алганда ошол адам ден соолукта болот, ошол адам мындайча айтканда сапаттуу жашайт. Сапаттуу жашаганга, маңыздуу жашаганга, мындайча айтканда ден соолукта жашаганда. Мына канчага чыгып өтүп кетесиң, Кудай эми баарыбызга канча өмүр берди биз билбейбиз. Кимге канча өмүр берсе, ошончо өмүрдү биз ден соолукта, дени сак, мындай зирек аң-сеңизим менен жашап өтүшүбүз керек да. Эми ошол сөзүбүздүн акырында сизге бир кичине эркин микрофон берейин. Эми балким бир айтылбай калган ичиңизде сөздөр калып калдыбы, ошол биздин көрөрмандарыбызга, катталуучуларыбызга дегендей. Балким мен сурабай калган суроолор калып калдыбы? Өзүңүзгө бир эркин микрофон берели, 1-2 мүнөт. Жакшы, мен айтат элем. Келет сөзүбүздүн акырында. Мен ошол элибиздин ар дайым ден соолукта болушун каалайм да. Мен ошол бир сөздү окуганмын. Ошол мага ушундай таасир берген, мен көп айтам ошол сөздү. Ооруп калып эм издегенче оорубаганга жол изде дейт экен да. Ооруп калгандан кийин ар жака барып эмне кылышым керек деп издегендин ордуна оорубаганга жол. Оорубаш үчүн мен эмне кылышым керек деп адам суроо бериш керек экен да өзүнөчү. Адам оорубай жүргөнү менен мен эч бир адам соо болуп эсептелинбейт. Оорубаган адам, сиз экөөбүз отурабыз, азыр биз өзүбүздү соо деп элестетип атабыз да, сезип атабыз өзүбүздү. Бирок биз 100% соо эмеспиз да. Негизи 10% адам ден соолукта болот экен да, дени сак болуп өтөт экен. Бул деген генетикалык жактан берилген мындай дени соолук экен да. 10% адам оорулуу болуп төрөлөт экен. Ортосундагы 80 экөөнүн ортосунда экен да, эч соо эмес экен да. Ошон үчүн адамдар басып жүрсө айтат, мен ден соолуктамын деп ойлойт. Барып текшеринсе ал адамдардан толтура эме чыгат да. Бизде кыргыздар текшеринбейбиз, басып жүргөнүбүз үчүн соо деп жүрө беребиз. Качан төшөккө жатып калмайынча, болбой калганда анан сүйрөлүп туруп ооруканага барабыз да, скорый чакырып туруп, ага жеткирбешибиз керек. Ага жеткирбей ошол мен оорубай жашап, дени сак жашашыма, узак жашашыма мен эмне кылышым керек, бүгүнкү күндө мен эмне кылышым керек деп айтыш керек ар бир адам. Анан ошол балдарыма жүк болбой, карыганда жакшы картайып, ден соолукта болуш үчүн дагы адам аракет кылыш керек да. Ошонун мен айтат элем, ден соолуктун башаты кыймылдан башталат депчи. Кыймылдаш керек ар бир адам. Анан десең адамдар айтат, мен күндө мен жумушум ошондой, мен эртеден кечке тынбай эле кыймылдай берем дейт да. Ал кыймылдаганда күндө ушинтип эле кыймылдасаңыз ошол эле тарамыш болчуңдар иштейт да. Башканы иштетиш керекпиз биз. Барып машыгып, андан кийин эмнени жеп, эмнени койгонду билген кезде ден соолукта болобуз да. Ошон үчүн кыймылдаңыздар деп айтат элем. Ден соолукта болуңуздар. Эмне жеп, эмне койгон үчүн адам жашооңду талдап жаша деп айтат. Менин бир устатым Зейнеби айтат, жашоону талдап жашагыла деп айтат да. Анан эт жебей эле коюңуздар деңиз. Этти жесеңиздер, мен мына 20 жылдан бери эт жебейм, бирок элди эт жебе деп чакырган жокмун. Этти жесеңиздер да туура жеңиздер деп айтам. Что жеген этиңиздер сиздерге, жеген этиңиздер аш болумдуу болсун, сиздин ден соолугуңузду бекемдеген болсун. Анан ошондой жесеңиздер жей бериңиздер деп айтат элем да. Ар дайым ден соолукта болуңуздар, өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Мындайча айтканда, кыргыздар ден соолукта болуп, узак өмүр жашап, сонун жашап атса, башка өлкөлөрдөн бизге элдер келип, кыргыздар сонун жашайт экен деп, кантип жашап атасыңар? Биз мынтип айтабыз го, япондор жакшы жашайт экен, көп жашаган адамдар ошол жакта бар экен деп, элдер бизге келсе экен деп мен ниет кылам да. Что бизде элдин баары ден соолукта болуп, 100дөн ашып жашаса, кыргыздар деген тоодо жашайт экен, туура тамактанат экен, этти туура жейт экен, ошол жака барып үйрөнүп келели деп, ушундай дүйнөдөн агылып элдер келсе экен деп мен ушундай ниет кылам, тилек кылам. Ошон үчүн ар бир кыргызга, ар бир кыргыз элиме кайрылат элем. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жашооңузга, өзүңүздүн ден соолугуңузга жоопкерчиликти алып, өзүңүздү колго алып, ар дайым ден соолукта болуңуз. Ден соолук сиздин гана колуңузда, врачтын колунда эмес, дарыгердин колунда эмес, бир Кудайдын колунда, анан сиздин колуңузда деп айтат элем.